Assalamu alaikum, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Төлөйкөн микрорайонунда сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда берсе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Төлөйкөн микрорайонунда турам. Бул көчөнүн аты Гапарайтиев көчөсү. Ушул эле Гапарайтиев көчөсү менен өйдө жакка карап түз кете турган болсом, Араванский тарапка барам. Ал эми ушул эле Гапарайтиев көчөсү менен ылдый жакка карап кете турган болсом, Западный тарапка барам. Өзүңүздөр билесиздер. Дагы бир ориентировка бул жолдун наркы бетинде, оң тарапта Эгербел жайгашкан. Айтпасам деле бүт бардыңыздар билесиздер бул жакта. Бул жакта кафе Ак Сарай деп турат. Ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге барыш үчүн ушул Ак Сарай кафесинин жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 50 метр басып, кайра оң тарапка бурулсаңыздар, Төлөйкөн 23А адресинде жайгашкан 5 кабаттуу домдун алдына туш болосуздар. Ана жүрүңүздөр эми ошол домдун алдына бара берели. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы айтып аткан домдун алдына дагы келип калдык. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан, урматтуу көрүүчүлөр. Бул домдун адреси Төлөйкөн 23А. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер ушул домдун 3-чү подъездине кирип, 5-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Дагы бир маалымат берип кетейин сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жакта домдун дворун көрүп атасыздар. Бул жакта детский площадкасы бар, парковочный местолор дагы бар. Негизинен домдун алды кенен кеңир экен. Дагы бир маалымат айта кетейин. Бул сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин өзүнүн мына ушундай парковочный местосы дагы бар экен, документтери жасалган экен. Только ушул жерге өзүңүз гана машина коет экенсиз, башка эч ким кое албайт экен. Андыктан эске алыңыздар, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге мына ушул парковочный место дагы кошулуп берилет экен, документтери такталган экен. Анда эмесе сиздер ушул домдун 3-чү подъездине кирип, 5-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана жүрүңүздөр эми сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Мына ардактуу замандаштар, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта подъезди жакшы экен, ремонтту кеңири кенен сонун көрүнөт экен. Анда эмесе азыр мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди көргөзүп түшүндүрүп берем. Бул жерде үйдүн ээси жанында турат. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Кандай эже? Жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуз бул үйдү? Ооба. Жакшы. 3 бөлмөлүү батир экен. Квадрат метри кандай болуп калат эже? Канча? Если жылуун эсептегенде 66 квадрат, 2 балкону менен 86 квадрат болот. Общий 86 экен да? Ооба. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 3 бөлмөлүү батир, квадрат метри 86 квадрат метр экен. Бул дом негизи 5 кабаттуу дом. Ал эми бул батир болсо 5 кабаттуу домдун 5-чи кабатында жайгашкан. Условиялар кандай болуп калат эже? Эмне бар, эмне жок? Эч нерсе жок. Кухонный гана эле бар. Жок. Газ, суу, свет, бар, отопление бар, жок. Бардык условиясы бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе азыр мен сиздерге ички квартиранын ишин көргөзүп берем. Алгач эшигинен баштай берели. Эшигин көрүп атасыздар, жакшы брондолгон темир эшик коюлган. Бул жака киргенибизде эле прихожка болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, прихожкасы кеңири кенен экен, жарык экен, ремонтту кече жакында эле бүткөн экен. Ремонтуна канча болду бүткөнүнө? 2 жума болду. 2 жума болду, Эч ким жашай элек, Жок. Жакшы, свежий ремонт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп атасыздар, полу ламинат, дубалдарына болсо яркий моющий обойлор чапталган. Ал эми потологу болсо шпаклевка экен, чекелери плинтус, жана ошондой эле жакшы жарык бергич лампа коюлган. Бул жактан түз кире турган болсоңуздар, конок бөлмөсү. Ал эми сол тарапта болсо детский спальня, жана ошондой эле ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Оң тарапта аялдар үчүн эң керектүү болгон кухня, жана ошондой эле санузел жайгашкан. Анда эмесе биринчи ушул конок бөлмөсүнөн баштай берели. Эшигин көрүп атасыздар. Бул батирдин бүт бардык эшиги бирдей, мына ушундай ак түстөгү жакшы дизайндагы эшик. Бул жак конок бөлмөсү болуп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп атасыздар, свежий ремонт, яп-яркий, жап-жарык сквозной батир. Полу болсо бул жак линолеум экен да? Линолеум экен, урматтуу көрүүчүлөр. Кечиресиздер. Дубалдарына болсо моющий обойлор чапталган, потологу шпаклевка, жана ошондой эле жакшы жарык бергич люстра коюлган. Ушул бөлмөнүн бул жагында балкону дагы бар экен. Көрүп атасыздар, балкон ачып койгон, өтө кеңири кенен бөлмө болуп калат экен. Андыктан конок чакырганда
смело кеңири уялбай чакыра бересиздер. Отопление бар, айнектери, терезелери пластик экен. Көрүп атасыздар, өтө сонун. Узун турасы канча болуп калат эже бул батирдин? 3,5 7 болуп калат да ошондо. Узундугу 7 Бул метр. жакка өтөрүм. Узундугу 7 метр экен, ал эми турасы 3,5 экен. Өтө кеңири кенен экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы, анда эмесе кийинки бөлмө бул жакта детский, балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар, бул жактагы ремонт өтө сонун. Полу, линолеум, дубалдарына моющая бойлор чапталган, айнек терезелери пластик, отопление бар, бүт бардыгы жакшы. Потологу дагы сонун. Узун турасы канча эже? 3,5 2,5. 3,5 2,5 экен. Өтө жакшы. Жүрүңүз, артыман жүрө бериң. 3,5 2,5 экен бул жак. Сыртында көргөз коелу, Крышасында көргөз койсоңуз жабылган. Крышасы тирнике менен жабылган экен да. Охо, карасаңыздар, жап-жаңы тирнике менен жабылган экен. Андыктан суу өтпөйт экен. Кеңири жашай бересиздер. Крышасы тирнике менен жабылган. Анда эмесе бул жакта биз азыр ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көргөзүп берели. Полу линолеум, дубалдарына моющая бойлор чапталган. Бул жакта балкону дагы бар экен, сквозной батир. Терезелери, эшиктери бүт бардыгы пластик, отопление бар. Жакшы. Бул жактын узун турасы канча болуп калат? Бул дагы 2,5 3,5. 2,5 3,5. Плюс балкону бар экен. Балконда көргөзүп коелу. Отдельно 10 квадрат балкон. 10 квадрат метр, жакшы. Бул жакта айнек терезелери жөнөкөй экен. Көрүп атасыздар. Эми өзүңүздөр кийин сонун кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, свежий ремонт, өтө сонун. Жакшы. Бул жак кандай болуп калат? Эмне бул жер? Кичине гардеробный коюп койгонбуз да. Даттар экен да. Охо, жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, өтө сонун. Анда эмесе санузелдерин да көргөзүп коелу. Бул жак ванна. Көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик. Киргениңизде деле ваннасы бар экен. Бул жакта полу, дубалдары бүт бардыгы кафель экен. Ал эми потологун көрүп атасыздар, шпаклевка, вытяжка бар, лампочка бар, бүт бардыгы таптар. Келип эле жашай бересиздер. Эчтенкенин кереги жок экен. Жакшы. Анда эмесе бул жактагы туалетти көргөзүп коелу. Киргениңизде деле унитаз бар. Дубалдары, полу бүт бардыгы кафель экен. Караңыздар, вытяжкасы бар, бүт бардыгы таптар. Чики экен мындай айтканда. Өтө сонун. Анда эмесе азыр кухня калды, эже? Аялдар үчүн эң керектүү болгон бөлмө, караңыздар. Яркий экен, кеңири экен. Охо. Бул жаңы эле алынган окшойт эмеректер, Ооба, жаңы койдук ремонт. О, жакшы. Бул жак кандай болуп калат? Калабы же кетеби же? Калат, мебели калат. Жакшы. Эгерде бул жакта үйдүн сатылып аткандардын эмеректери болгон болсо алып кете бересиздерби? Ооба, чыгарып кетебиз. Эми сүйлөшүп аласыздар өзүңүздөр, Мына урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Бул жакта бүт бардык условиялар бар экен. Суу, газ, свет, отопление бүт бардыгы бар. Таптаяр. Көрүп атасыздар. Бул жакта өзүнүн паркинги да бар экен, парковочный местолары. Бул үйдүн ээсинин өзүнүн бул жакта атайын гаражы да бар экен. Только ушул өзүңүздөр эле коет экенсиздер. Атайын документ жасалган экен. Андыктан парковка боюнча сиздер кыйналбайсыздар. Жакшы. Дагы кандай маалымат берели же? Болду. Квадрат метрин айттык, Ооба. Жаныбызда ушу кермектүү мектеп бар. Мектеп. Мерим садик бар, жакшы жери. Артыман жүрө бересиз, Мектеп жаныңыздарда болот экен. Садик дагы жаныңыздарда болот экен. Өзүңүздөр билесиздер, өтө өнүккөн район, бүт бардык условиялары бар. Ал жактагы утепление болгон балкон. Балконбу? Жакшы, утепление болгон экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми өзүңүздөр дагы үй алам деп жашына келип сүйлөшкөн болсоңуздар, бүт бардык маалыматын сиздерге берет. Өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Үй сиздерге керек. Сиз ойлонгонча башка бирөө алып коет. Эми баасын айтың эже. Баасы канча?
Аслында ошо 52 миңди атабыз. 52 миң доллар, а? Ооба. Жакшы. Кеми болобу анан? Бир аз түшүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы 52 миң доллар экен, бир аз түшүп беребиз дейт. Анан эже, Ал. бул жакта жүрүң. Баасы 52 миң доллар болсо, түшүп бересиздер да, жакшы эле. Ооба, түшүп беребиз. Обмен жолдору барбы? Жок. Только наличка, а? Ооба, только наличка. Жакшы. Болуптур эже, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Сиздерге да рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим, бүт баардык маалыматын алып бердим. Мен бул жагы өзүңүздөрдөн, кимиңиздерге ушул батир жаккан болсо, өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Аракет кылыңыздар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.